Жанагы жогоруда бизнес тап калдык. Бул Кыргызстанда өзүн көрсөтө албай, чет мамлекеттерге барып, ошо бизнес жүргүзүп, башкаларга дагы жардам берген жагдайлар көп эле болуп жатат деп ага айтып атпайбы? Анан ошо жаш ишкер катары, билбей ага. Ушу аялдардын бизнестеги орду боюнча оюңуз кандай? Тегеле кандай болуш керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Баарыңыздарга Алланын рахматы ырайымы болсун. Бул жерге келердин алдында аялдын орду кандай болот деген маселе бизнестин алдында дагычы кече көз чаптырып чыктык. Коомдо. Коомдо эле деги эле жашоодо аялдын орду кандай деген. Бул баягы гендердик теңдик деп бул батыштын бизге алып келип аял менен эркектин ортосунда атаандаштырып койгон нерсе да. Бирок айтып кое турган нерсе, аялга эркек эч качан жете албайт да. Мына жаңы эле ишти баштаганда айттык, кыздын кыр чачы улуу деп биздин ата бабаларыбыз көрсөтүп койгон. Аялды өйдө койгон. Динде карай турган болсоңуз, пайгамбарыбызга келип туруп сурады бир сахаба. Мен эң жакшы мамилени кимге кылайын деди? Энеңе деди. Түшүндүм деди. Экинчисинде де кимге деди? Энеңе деди. Үчүнчүсүндө да энеге, төртүнчүсүндө атаңа деди. Бул энеге берилген статус, энелик статус. Эч ким эркек эч качан кубалап жетпейт да. Бүткүл дүйнөнүн бардыгын такап келип, бүткүл дүйнө жүзүнүн бардыгын сен мейли президент болбо, ким болбо, кыйын бол, бий бол, бейиш энени таманда деп койду. Бул жерден алып келе турган болсок, аял затына эч ким жете албайт да. Эми баягы бир болот, мисалы жумуш жактан карай турган болсок, бир болот аял кыла турган жумушту эркек кыла албайт. Эркек кыла турган жумушту аял кыла албайт да. Анан 30%, 70% отпойбу. Эми ал шайлоо берем. Немени айтып аткан экен, бир чоң немени буга чейин бир немени окудум, ал айтат, эгер балансты отпойбу, мисалчы түндүк түштүктөн балансировать этиш керек мынча. Берде маселе бул неме аял менен кишинин ортосунда эмес да, адис да. Эгер аялдар ошол жумушка ала турган болсо, мисалы Зуракан Кайназаровдай, Курман Жандаткадай, Уркая Салиевадай мыкты аялдар болбосо, почему нет 30% эмес 50% иштей берсин? Бул эки. Анан үчүнчүдөн дагы берем, ата бабаларыбыз буга чейин көрсөтүп келген, аялдын орду кандай, эркектин орду. Эжекебиз жаңы эле өтө сонун сөз айтты. Эгер эркек аялдарын багала турган болсо, жакшылап карчылай турган болсо, почему нет? Биз үйдө эле отурмакпыз депчи. Үйдө отур дегенде маселе үйдө отуруп аны камап кой деген сөз эмес. Аял кишинин өзүнүн хоббиси бар, коомго аялдарга пайда тийгизе турган. Эгер аял пайда тийгизе турган болсо, бирок ошол мамлекеттик жумушка барбай деле пайда тийгизсе болот да. Бул үчүнчүсүнөн айтып коюш керек, мына биздин кыздар дүйнө жүзүнөн барып медалдарды алып келип атпайбы? Мен айтат элем, ушу биздин Кыргызстандын аял заты ушу өздөрүнүн күйөөлөрүн бакмай, үй бүлөсүн бакпай боюнча чемпионат болсочу, биздин Кыргызстандын аялдары биринчи орун алмак да. Ошого мен ушу түз эфирден пайдаланып, ыраазычылык билдирип койгум келет да. Бизнес жагынан сөз кылып жиберсеңиз. Эми бизнес жагынан карай турган болсок, биз албетте биз өздөрүбүздүн мындай аялдарыбызды азыр бизде дагы айтып атат, мынакей камап койду, минтип койду деп, ар бир үй бүлө өзүнүн балдарын тарбиясын, кызын окутуш керек да. Мисалы азыркы биз бизнес кылып аткан болсок, көп тармактарда, мисалы Дубайда, башка жакта иштерде көп эле башка мамлекеттин адамдары да, мисалы $1000, $2000 бухгалтер болуш деген чоң жумуштар бар. Аларга биздин кыргыздын кыздары иштебейт да. Биздин кыргыздар эмне айдап кел, байлап кел, пол жумай мындай жумуштар да. Эч ким кой дебейт. Мисалы караңыз, чоң ушундай аял заттар кыла турган иштер бар. Сингапурдун президенти мисалы аял да. Аял. Рахим Якуб деген аял, мисалы ошол мамлекетти башкарып ушундай кылып атат да. Бирок ошого жетиш үчүн биз ар бирибиз өзүбүзгө салым кошуш керек да. Үйдө камап отуруп эле болбойт дебей, ар бир кыргыз өзүнүн кызын туура тарбиялап, кыргызга салым кошо турган кызды тарбияласа, почему нет, иштей бериш керек да. Эми бизнесте бирок айтып коюш керек, мисалы эркек тапкан бизнесте берекелүү болот. Себеби Курандын маанисинде дагы айткан. Силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөр тозоготунан сактагыла деген да. Үйдү багыш, обеспечитиш, аялдын чырайлуу кылып, ханыша кылып алып жүрүш, бул эркектин милдети да. Бул аялдын милдети эмес. Аялдын милдети акча таап үйдү багыш эмес. Аялдын милдети мээримин төгүп, күйөөсүнө жакшы аял болуп, коомго пайдасын тийгизген, мамлекетке пайдасын тийгизген жакшы бир ханыша аял боло турган, балдар тарбиялай турган. Бул менин жеке оюм да. Түшүнүктүү. Ушу мамлекет жаңы эле ушу билим боюнча айтып кетпекпи? Мехмет Султан убагында айткан экен да. Биз ушу Осмонский империяны эркектерин буза берип, биз буза албадык, чарчадык деген экен да. Себеби булардын аялдары өтө мыкты аялдар экен деген да. Сөз бар, эркек бузулса эл эле бузулат, аял бузулса коом бузулат деген бар да. Мисалы көп карап турганбыз, пайгамбарыбыз айтты, пайгамбарыбыздын артында дагы пайгамбарыбызга дух берип, жакшы сөздөрдү айтып турган бул Хадича энебиз болгон да. Бул жашоодо деле азыр бир сөз бар го, мыкты аял өзүнүн күйөөсүн падыша кылып, өзү падышанын аялы боло алат дейт да. Не обязательно эгер жумушка иштеш керек, ошо күйөөсүн мыкты аял кылып тарбиялап, күйөөсүн мыкты эркек падыша кылып тарбиялап, ошого поддержка бериш, бул аялдын колунда да. Мейли баласы депутат болбой, күйөөсү депутат болбой калды. Депутаттын аялы болбой калды. Бирок ушул жерде отурган эжекелерибиздин бардыгы өзүнүн баласын мыкты кадр тарбиялап, элге жерге кызмат кыла турган мыкты депутат, мыкты премьер-министр чыгарыш, мыкты президент чыгарыш ушу эжекелерибиздин колунда да.
Анан берде карай турган болсок, батыштын бир өздөрүнүн идеологиясын алып келип берге көрүнүп турбайбы? Мисалы келип баягыда болсо бир митингге чыгышты, мен кайненеме чай куйбайм депчи. Эртең эмне бардыгы эле кайнене болот да, эч ким кайнене болбойбу? Бардыгы кайнене болот. Кайнене мисалы өзүнүн ошо келинине зулум кыла турган болсо, кайнененин эртең кызы башка күйөөгө тийбейби? Мисалы ошо эркектер эле карай турган болсо, эркек бирөө аял кишини кордой турган болсо, эртең өзүнүн кызы бар, бирөөнүн аял күйөөсү болуп тийбейби? Баары кайтып Ошондуктан бул жашоо бумеранг да. Ар бир үй бүлө өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайык. Азыр биз бардыгыбыз баягы неме экен да, макал бар экен да. Өзү эч нерсени түшүнбөсө дагы элге акыл айтуу кыргыздын сүйгөн иши депчи. Ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүн тарбияласа, ар бир үй бүлө өзүнүн баласын тарбияласа, илимдүү, элге жерге кызмат кыла турган болсо, ошондо үй бүлө оңолсо, ошондо мамлекет оңолот да. Мамлекет оңолсо дүйнө жүзү оңолот. Студияда студенттерден сурашуулар бар экен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Азыр бардык эле жерде